Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев быйыл түрмөдө отургандар дагы бир тартипке салынарын билдирди. Ал узаган жылы уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөш аеосуз болгонун белгиледи. Мындан ары мамлекетибизде эч кандай бандиттер, уюшкан топтор, кайсыл бир авторитеттер болбойт. Эгер мүчөлөрү калган болсо, 2024 жылы тыптыйпыл жок кылабыз. Мыйзамдагы ууру, положенец, смотрящий деген сөздөр колдонулбайт. Эркиндиктегилерди эле эмес, түрмөнүн ичиндегилерди да тартипке салабыз, деди Ташиев. Ошондой эле ал мамлекеттик органдарда коррупция жасайм деген кызматкерлер азайып, жок болду деп айтууга болорун кошумчалады. Бирок арасында калгандар мамлекеттин мүлкүнө кол салам дегендер менен күрөш мындан ары да уланарын эскертти. Булак Спутник KG. Жарылууда набыт болгондор 103кө жетти. Ирандын жетекчиси катуу жооп берерин айтты. Ирандын жогорку жетекчиси Али Хаменеи Керман шаарындагы теракттын уюштуруучуларына жана аны аткаргандарга катуу жооп кайтарып, өзүнө жараша жаза берерин убадалады. Бул туурасында РИА Новости билдирди. Аталган өлкөнүн ЖМКлары тараткан соңку маалыматка ылайык, каладагы 2 жолку жарылуудан набыт болгондордун саны 103кө жетип, 211 адам жаракат алды. 2 сумкага салынган жардыруучу каражат Иран генералы Касем Сулеймани коюлган жердеги аза күтүү иш-чарасында жарылган. Аны аралыктан башкарышкан деп божомолдошууда. Окуя кечээ 3 январда болгон. Колу бейкүнүү адамдардын канына боелгон, акылынан айныган мыкачылыкка барган адамдар мындан ары репрессиянын жана адилеттүү жазалоонун бутасы болмокчу. Аларга мындай апат үчүн катуу жооп кайтарыларын билип коюшсун деп кайрылуу жасаган Хаменеи. Иран өкмөтү 4 январда улуттук аза күтүү күнү деп жарыялады. Булак Назар News KG. Орусия менен Украина акыркы 6 айдын ичинде биринчи жолу туткундарды алмашты. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматта Москва Украинадагы аскердик операцияларга катышкан 248 орусиялык мекенине кайтып келгени айтылат. Ал эми Киев 230 адам, анын ичинен 6 карапайым тургун кайтып келгенин ырастады. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматында алмашуу Бириккен Араб Эмираттарынын ортомчулугу менен ишке ашты. Москва менен Киев барымтадагыларды акыркы жолу былтыр 7 августта алмашышкан. Ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарынын тышкы иштер министрлиги да ортомчулук аракеттери тууралуу билдирүү таратты. Бул ортомчулук аракеттердин ийгилиги Бириккен Араб Эмираттарынын Орусия жана Украина менен болгон бекем достук мамилесинин көрсөткүчү деп айтылат билдирүүдө. Украинанын жогорку радасынын адам укуктары боюнча комиссары Дмитрий Лубинец бул тараптардын 49 жолку алмашуусу экенин тактады. Булак Супер KG. Тажикстанда оппозициялык сайтка кайрылган дыйкан 5 жылга соттолду. Тажикстандын Хатлон облусунун Дусти районундагы дыйкан чарбанын төрагасы тажик оппозициясына жакын Ислох ТВ сайты менен кызматташкан деген айып менен 5 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы жазды. Хатлон облустук соту Махмуджон Бабамуродовго былтыр 19 декабрда өкүм чыгарган. Бул тууралуу маалымат Тажикстандын башкы прокуратурасынын сайтына 3 январда жарыяланды. Сот Махмуджон Бабамуродовду Ислох ТВ сайтындагы материалдарды көргөнү жана жайылткан үчүн сайттын башкы редактору Мухаммадикбор Садриддинге арызданган үчүн күнөөлүү деп тапкан. 2023 жылы августта Ислох ТВ сайтында жарыяланган маалыматта Хатлон облусунун Дусти районундагы суунун тартыштыгы тууралуу сөз болуп, жергиликтүү бийликтин ишине нааразычылык айтылган. Ал жерде автордун аты жөнү көрсөтүлгөн эмес. Башкы прокуратуранын маалыматында кат саясий жана чагымчыл мүнөздө болгон деп айтылат. Сайттын өкүлдөрү бул кат элдин көйгөйү экенин билдирген. Тажик бийлиги Ислох ТВ сайты жана анын редактору Мухаммадикбор
Садриддин менен кызматташкан адамдарды буга чейин сот жообуна тарткан окуялар болгон. 44 жаштагы Мухаммадикболи Садриддин Франциядан башпаник сураган. Ал тажик өкмөтүнүн иши тууралуу кескин сын макалаларды жарыялаган Ислох нет сайтынын башкы редактору жана Ислох ТВ телеканалынын негиздөөчүсү. Булак Азаттык. Чүй облустук милициясы жогорку кеңеш кабыл алган желекти көтөрдү. Чүй облустунун ички иштер башкы башкармалыгынын имаратынын алдына жогорку кеңеш кабыл алган желектилди. Бул тууралуу облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, мамлекеттик тууну көтөрүү иш-чарасы кечээ 3 январда өтүп, ага облустук милициянын жетекчиси Дамирбек Исаков орун басарлары менен катышты. Анда жетекчи кызматкерлерди жаңы жылы жана жаңы желек менен куттуктаган. Белгилей кетсек, Бишкектин Ала Тоо аянтына жаңыланган туу 1 январда илинген. Ал жогорку кеңеш кабыл алган туудан бир топ айырмаланып турарын айтышып, наразычылыгын билдиргендер чыккан. Мамлекеттик тууну өзгөртүү тууралуу мыйзам расмий түрдө 2023 жылдын 26 декабрынан тарта күчүнө кирген. Булак Супер Кежи.